Assalamu алейкум, урматтуу Элдор Делиев YouTube каналынын күйөрмандары, достор, билимге кызыккан, өз билимин өркүндөтүүнү каалаган бардык досторубуз. Бүгүн сиздер үчүн эң сонун жаңы бир конкурс жөнүндө маалымат беребиз. Албетте, сиз дагы бул конкурска катышып, ушул сүрөттө турган приздерди, белектердин ээси болсоңуз болот. Бул кандай конкурс? Кантип катышабыз дейсизби? Анда видеонун аягына чейин көрүңүз. Бул конкурс жыл сайын уюштурулат. Конкурска катышып жеңгендер бар. Сиздерге бардык толук маалыматты берип, катышуу жолдорун үйрөтөбүз. Ушул видеону көрүп жаткан ар бир досубуз, албетте видеону көрүп, ушул конкурска катышып, эгер жеңүүчү болсоңуз, биз абдан кубанычта болобуз. Конкурс абдан оңой. Даярсызбы маалымат алганга? Анда дептер ручкаларыңызды алыңыз, шарттарын жазып коесуз, кандай конкурс экендигин билип аласыз. Бул сүрөттө көрүп турганыбыз бул видео конкурс. I Love English Day Instagram баракчасы жана Facebook баракчасы аркылуу өткөрөт. Мен алгач сиздерге белектерди айтып өтөйүн, сиздерге кызыктуу болот. Кийин конкурстун шарттарын айтам. Белектери бул биринчи орунга ноутбук, эң күчтүү ноутбук. Экинчи орун Kindle электрондук китеп окуучу курулма жана электрондук китептер. Үчүнчү орун эң мыкты рюкзак жана китептер белек катары берилет. Бул ноутбук дагы, бул белектер дагы абдан кымбат баалуу, сизге жакшы кызмат кылат. Мен сизге мисалы ноутбуктун орточо баасын көрсөтүп коеюн, канча экен. Мен интернеттен көрдүм. Орточо 52 000 сомдук ноутбук экен. Ошонун арасында албетте катышып, жыйынтык боюнча конкурстун ээси болуп, жакшы натыйжаны аласыз. Эми сиздерге мен толук маалыматты берейин. Бул кандай конкурс? Жакшы көңүл буруңуз. English is a key to change 2021 видео сынагы. Сынактын эрежелери жана шарттары. Lingva инновациялык билим берүү фонду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен English as a key to change 2021 видео сынагын жарыялайт. Бул сынак аркылуу сиздин чыгармачылык өнөрүңүздү көрүүгө умтулабыз деп маалымат беришкен. Мен бул маалыматты интернеттен көчүрүп алдым, сынактын шарттары боюнча, кантип катышуу боюнча. Сынактын катышуучулары англис тилинде ооз-2 жана жазуу боюнча өздөрү видеоролик даярдашат. Англис тилин жакшы көрүүсү, англис тилин коомдогу орду. Видео 30 секундка чейин болуусу керек экен. Андан узак болбосу керек. Бир катышуучудан же бир командадан бирден көп видео кабыл алынат экен. Кабыл алынбайт экен, кечирим сурайм. Сынактын мөөнөтү 2020-жылдын 15 декабрында старт алып 8:00-дө 15 январга чейин, 2021-жылдын 15 январына чейин 18:00-дө жабылат экен. Сынактын жеңүүчүлөрү жөнүндөгү маалымат I Love English Day Facebook жана Instagram баракчаларында февраль айында жарыяланат. Мен азыр булардын бардыгын Instagram, Facebook баракчаларын көрсөтөм сизге. Сынакка катышуу үчүн жакшы көңүл буруңуз. Биринчи, видеону өзүңүздүн Instagram баракчаңызга ILA 2021 хэштеги менен жүктөп, Instagram'dагы I Love English Day баракчасына белгилешиңиз зарыл экен. Ошондо I Love English сынагынын командасы сиздин видеоролигиңизди өзүнүн баракчасына бөлүшөт экен. Видеого кыргыз, орус же англис тилинде кыскача түшүндүрмө беришиңиз керек экен. 100 белгиден ашпашы зарыл. Үчүнчү, видеоролигиңиз менен бирге аты жөнүңүздү, колдонгон телефон номериңизди жана электрондук дарегиңизди Instagram Direct аркылуу жиберишиңиз керек экен. Кийинкиси, сөзсүз түрдө АКШ элчилигинин Instagram баракчасына жазылышыңыз керек экен. Мына көрүшүңүз мүмкүн, бул жерде жазылган Instagram баракчанын аталышы. Андан кийин I Love English Day баракчасына дагы жазылышыңыз керек. Булар боюнча азыр маалымат берилет. Дагы кошумча эске алуучу бөлүмдөрү бар экен бул жерде. 3 досуңузду
belgilешиңиз керек экен. Instagram stories'e bölüşөсүз. Андан кийин I Love English Day аккаунтун ушул видеоңузда белгилейсиз. Эми видео коюлуучу талаптар. Видеонун максималдуу узактыгы 30 секундтан ашпаш керек. Эгер өтүп кетсе, бул видеоролик кабыл алынбайт. Видеонун минималдуу тактыгы 720 пиксель размерде болуусу зарыл. Видеороликтер 2021 жылдын 15 январь саат 18:00 чейин кабыл алынат экен. Эгер көрсөтүлгөн убакыттан өтүп кетсе, видеоролигиңиз кабыл алынбайт. Интеллектуалдык менчик боюнча дагы бул жерде маалымат берилген. Видеороликтин баалоо критерийлери англис тили жана медиа чөйрөсүндөгү кесипкөй адамдардан түзүлгөн комиссия видеороликтерди карап чыгып, критерийлер боюнча баалашат экен. Видео креативдүү болуусу зарыл, сапаттуу болуусу зарыл жана жалпы таасирдүү болуусу зарыл. Калыстар тобу биргеликте ошол маалыматтарды эске алып, 3 жеңүүчүнү тандап алышат экен. Байгелер. Биринчи орун ноутбук Lenovo L340 Intel Core i5 биринчи орунга, экинчи орун Kindle электрондук китеби жана англис тилиндеги китептер, үчүнчү орун рюкзак жана англис тилиндеги китептер. Жакшы көңүл буруңуз. Мен азыр бул жерде сизге Instagram баракчаны ачып бир жолу көрсөтүп коеюн, кийин улантайык. Мына караңыз. Бул Instagram баракча. I Love English Day деген Instagram баракчага жазыласыз. Андан кийин бул жерде көрүшүңүз мүмкүн. Мына видеолор жүктөлүүнү баштаган конкурс боюнча. Көрдүңүзбү? Видеолор жүктөлүүнү баштаган. Сиз дагы бул видеолор менен таанышып, идея алып, өзүңүз өткөн жылы кандай видеолор болгон, бардыгын көрүп, таанышып, сиз дагы катышсаңыз болот. Жакшы натыйжаларга жетесиз. Эң негизгиси аракет кылышыңыз керек. Жакшы идея табып, креативдүү видео даярдап, биринчи орунду алсаңыз болот. Бул сиздин колуңуздан келет. Бул конкурс жыл сайын улантылат. Мына көрдүңүзбү? Instagram'дагы I Love English Day баракчасына албетте жазылып, шарттарды толук аткарышыңыз керек. Эми мен шарттарды дагы түшүндүрүп өтөйүн. Сынактын катышуучуларына маанилүү маалымат. Бул конкурска Кыргызстанда жашап жаткан жарандар гана катыша алат. Кыргызстандагы АКШ элчилигинде иштегендер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү сынакка катыша алышпайт. Эгерде жеңүүчү укугу жок деп табылса, же сынакка катышуу эрежелерин туура келбесе, анда утуш жокко чыгарылып, альтернативдүү жеңүүчү тандалып алынат экен. Дагы маанилүү маалымат. Атайын компьютердик программа аркылуу же башка жасалма добуш топтогон катышуучу сынактан четтетилет экен. Ошондой эле, эгерде башка катышуучуларга же сынактын жалпы жамаатына карата туура эмес орой мамиле жасагандар да сынактан четтетилет экен. Ушул нерселерге жакшы көңүл буруңуз. Андан кийин Lingva коомдук фонду комиссиясынын кабыл алынган чечимдерине таасир эте албайт. Сынактын катышуучулары социалдык тармактарда, көрсөтүүлөрдө, веб-сайттарда өздөрүнүн видеороликтерин пайдаланууга бардык укуктарын АКШнын Кыргызстандагы элчилигине жана Lingva коомдук фондуна беришет. English is okay to change 2021 сынагынын акыркы жаңылыктары менен сиз Facebook баракча жана Instagram баракча аркылуу таанышып барсаңыз болот экен. Instagram жана Facebook баракчада күн сайын жаңылыктар жарыяланат экен. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Урматтуу достор, мына сынак менен мен толук тааныштырууга аракет жасадым. Сынак менен албетте сиз бул сынактын шарттарына көңүл буруп, өзүңүз видеоролик даярдап, мыкты видеоролик даярдаңыз, бул сиздин колуңуздан келет. Жеңүүчү болуп, мына караңыз, 30 секундалык пайдалуу видео даярдап, биринчи орунду ээлесеңиз, ноутбук алып, бул ноутбукту сиз өз жашооңузда колдонуп, программист болосузбу, дизайнер болосузбу, окууда колдоносузбу, жакшы натыйжаларга жетесиз. Биз дагы бул конкурска 2 жыл мурун катышканбыз, видео даярдаганбыз, бирок жакшы натыйжа болгон жок. Эч кандай капа болгонубуз жок, себеби өнүгүү керек адам, идея алуу керек, өзүн өнүктүрүү керек. Мына эми бул маалыматты биз окуп, сиздер менен бөлүшүүнү пландадык.
Сиз дагы бул видеону көрүп, конкурс менен таанышып, катышыңыз. Сиздин колуңуздан келет. Албетте жеңүүчү болосуз. Караңыз, канча убактыбыз бар? 15 январга чейин идеяны табып, жазып, видеонун сценарийсин түзүп, 30 секундалык пайдалуу видео даярдаңыз. Албетте англис тилин коомдогу орду, англис тилинин өнүгүүсү, сынактын шарты менен толук таанышсаңыз, толук маалыматтар берилген. Дагы Instagram баракчада мына I love English Day Instagram баракчасында мына белгиси видеолор жайгаштырылган. Видеолор менен таанышып чыгыңыз конкурста. Кандай видеолор киритилүүсү боюнча. Өткөн жылкы видеолор менен таанышып чыгыңыз. Кандай жеңүүчүлөр болгон. Сиз дагы ушундай видеолорду даярдап, ийгиликке жетсеңиз болот. Урматтуу достор, эгерде бүгүнкү конкурс сиздер үчүн бир пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Албетте конкурска катышыңыз, ийгиликке жетиңиз, бул сиздин колуңуздан келет. Видео жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Алар дагы көрүп катышсын. Видеого астына комментарий калтырыңыз. Видео сизге пайдалуу болдубу? Конкурска катышасызбы? Катышам деп, ооба деп жазып коюңуз. Достору менен бөлүшүңүз. Видеого лайк басканды унутпаңыз. Барыңыздарга ийгилик. Эгерде канча адам комментарий жазып, досторуна таратса, катышуучулар саны ушунча көп болот жана эффективдүү видеолор конкурска катышып, мыкты жеңүүчүлөр аныкталат. Кандай видеолорду күтөбүз? Комментарийга жазыңыз, биз даярдаганга аракет кылабыз. Конкурс жөнүндө маалыматтар сиздерге албетте берилет. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак-саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик өзүбүздүн колубузда. Урматтоо менен Элдор Талиев. Мен видеону жыйынтыктайм. Ийгилик барыңыздарга.